Спорт жана туура тамактануу. Спорт жана туура тамактануу биздин ден соолугубуздун таянычы экени талашсыз. Ар бир адам өзүнө ыңгайлуу жолду тандайт. Кээ бирлери табаатаны жакшы көрөт. Кимдир бирөө катуу басуу, тез чуркоону тандаса, кимдир бирөө эски аэробикада токтойт. Бирок кандай гана спорттун түрү болбосун, спорт менен машыгуудан мурун жана албетте андан кийин дагы өздүк гигиенаңызды сактап, жагымдуу жыттуу парфюмдарды колдонуңузду кеңеш кылабыз. Лорис парфюмериясы 200дөн ашуун парфюмдардын түрү. Эгер сиз бир эле жолу спорт менен машыккан болсоңуз, машыгуудан кийин бир убакытта эле чарчоо жана сергек болуу сезими канчалык жагымдуу экенин билесиз. Тилекке каршы ден соолукка байланыштуу кээ бир спорт түрлөрүнөн баш тартууга туура келет. Мындай учурда жөнөкөй көнүгүүлөр жардамга келет. Негизинен дене тарбия денени жакшы формада сактоо жана ден соолукту чыңдоо. Ашыкча салмактан арылуу сырларын төмөндө билип алыңыз. Шайыр таң. Сиз жетиштүү уктабасаңыз дагы, түнү бою уктабаган болсоңуз дагы, спорт менен машыгуу таңды шайыр жана оңой баштоого жардам берет. 15 мүнөттүк көнүгүү менен организмиңизди кубаттап, ойгонууга жардам бересиз. Өзүңүздү канчалык жакшы жана жеңил сезип, керебеттен кантип турганыңызды байкай каласыз. Кубат алгандан кийинки пландарды аткара баштаңыз. Биринчи, кардио жүк. Орусча айтканда кардио нагрузка. 5-10 мүнөт аткарыңыз. Бул жерде чуркоо, энергетикалык бий, арканга секирүү, алкакты белге айлантуу сыяктуу көнүгүүлөр мыкты. Негизги эреже: бардыгы тез, ошондой эле көңүлдүү, жалындуу жана жакшы музыка менен жасаңыз. Экинчи, кол көкүрөк жана артка арналган комплекс. Отургучка отуруп, белиңизди креслонун артына жөлөп же түз дубалга жөлөп бир калыпта болуңуз. Колдоруңузду гантель же суу бөтөлкөлөрү менен жогору көтөрүңүз. Кезектешип колуңузду бүгүңүз, чыканагыңызды ылдый түшүрбөңүз. Ал эми ийин менен кол түз бурчтуу түзүшү керек. Эки кол үчүн алмаштырып 15-20 мүнөт жасаңыз. Ошондой эле жер же дубалды таянып, отжимание жасаңыз. Тизе менен таянып дагы жасап көрүңүз. Жок дегенде 10 жолу жасаңыз. Үчүнчү, пресс үчүн комплекс. Пресс машыгуулары ашыкча салмактан арылууда эң маанилүү машыгуу. Бул түр көнүгүүлөрдү жоопкерчилик менен аткарууга аракет кылыңыз. Полдо же болбосо катуу жерге жатып, дененин жогору бөлүгүнө көнүгүү жасаңыз. Мойнуңузду кыйнабаңыз. Эгиңиз потолокту каратылышы керек. Колдон келишинче көп жолу жасаңыз. Андан кийин буттарыңызды болжол менен 45 градус бурчка көтөрүңүз. Акырындык менен абада манжаңыздын учу менен тегерек сызыңыз. Өзүңүз жадаганча жасаңыз. Төртүнчү, бут жана жамбаш үчүн комплекс. Далыңызды түз кармап, буттарыңызды кең жайып, терең жана жай отуруп туруңуз. Эң кем дегенде 15 жолу кыймылды жасашыңыз керек. Алдыга бир кадам таштап, гантелдерди колуңузга кармаңыз. Алдыңкы бутуңузду ийип, отуруп туруңуз. Ар бир бутка 15 жолу жасаңыз. Бешинчи, вакуум. Көптөгөн актрисалар жана фитнес гурулар колдонгон кооз пресстин сүйүктүү ыкмасы. Вакуумдун артыкчылыктары Джоэль Фурмандын китебинде кеңири баяндалган. Окумуштуунун айтымында ач карын вакуум кылуу сизге укмуш жардам бербестен тамак сиңирүүнү күчөтөт. Зат алмашууну тездетет жана клеткадагы токсиндерден тазалоого жардам берет. Алтынчы, планка. Планка организм үчүн эң натыйжалуу көнүгүүлөрдүн бири. Прессти, белди жана буттарды чыңдап, денедеги майлардан арылууга жардам берет. Бул үчүн өжөр позициясын карманыңыз. Демиңизди чыгарып, терең дем алып, андан кийин денеңизди көтөрүп, чыканагыңызга таяныңыз. Машыгуу учурунда пресс жана бел булчуңдары чыңалууда буттарыңызда эч кандай кыйшаюулар болбошу керек. 2-3 мүнөт туруңуз. Жетинчи, буроо. Орусча айтканда скручивание. Белди ичке жана майлардан арылууга жардам берет. Чалкаңыздан жатып, тизеңизди бүгүңүз. Денеңиздин жогору жагы көтөрүп, параллелдүү түрдө ортоңку бөлүгүн жана белди ылдый тегиз кармаңыз. Колуңузду түз кылып көтөрүлөсүз. Көтөрүлүү ич булчуңдарына байланыштуу болуш керек. Өйдө болуп терең дем чыгарыңыз.
төмөн терең дем алыңыз. Жумасына 30 жолу жасаңыз. 8. Глютея көпүрөсү көнүгүүсү. Чалкаңыздан жатыңыз. Колуңуз параллель сунулат. Буттар бөгүлүп, басым согончокко жасалат. 3 бурчтук сыяктуу абалга келесиз. Абалды 2-3 секунд сактаңыз. 1-2 дем алуу үчүн жайылды түшүңүз. Жулкунуудан жана күтүүсүз кыймылдоодон алыс болуңуз. 2-3 секундадан кийин 15 жолу жасаңыз. 9. Капталдагы көпүрө. Курсактын жана белдин булчуңдарын чыңдап, денени бутка дал келтирип, билегиңизди ийинге түү карама каршы жерге коюңуз. Бул абалда 15-60 секунд кармаңыз. Эми экинчи капталыңыз менен кайталаңыз. Ичтин булчуңдарын азайтып, корпусуңузду кемчиликсиз түз кармоо үчүн глиттерди тандаңыз. 10. Артка отжимание. Колдогу жана колдун астындагы майларды кетирүү үчүн эң мыкты көнүгүү. 2 отургучту бири-бирине параллель орнотобуз. Ортосундагы аралык бутуңузду сунганга барабар болушу керек. Отургучтардын бирине далыңызды буруп, колуңузду четине, колуңузду тагыраагы алаканыңызды четине, далыңыздын кеңдигине барабар кылып таянасыз. Буттарыңызды экинчи отургучтун четине коюп, отжимание кыласыз. 11. Бёрпи. Бул көнүгүүнү жасоо үчүн эңкейип, отжимание кылгандай абалга туруп, жерден өйдө көтөрүлүп, дагы бир жолу ылдый отуруп, анан секиресиз. Цикл катары менен 15 жолу кайталанышы керек. Бир айлануу 1-2 минута. Күн сайын эртең менен бул көнүгүүлөрдү аткарып, бир нече жуманын ичинде чоң өзгөрүүнү сезесиз. Бул машыгууларды туура тамактануу жана спорт залдарына 3 жолу баруу менен айкалыштырсаңыз, сиз күткөн жыйынтыкка тез убакытта жете аласыз. Бул көнүгүүлөрдү жасоо менен бирге төмөнкү эрежелерге баш ийиңиз. Албетте уйку. Күнүнө жок дегенде 7 саат укташыңыз маанилүү. Күн сайын бир эле маалда уктоо сунушталат. Мисалы, күндө саат 23:00 уктап, 6:00 ойгонуңуз. Чындыгында ачкачылык гормонунун туура эмес өндүрүлүшүнө сапатсыз түнкү уйку күнөөлүү. Ал эми каныккандык белгиси мээге кеч жетип, кеч турасыз. Тамактануу режимин көзөмөлдөңүз. Сиз сарптаганга караганда азыраак калорий талап кылышыңыз керек. Мындай учурда диета тең салмактуу болушу керек. Жалаң эле салат жеп диета кармоо туура эмес идея. Бул гастритке алып келет. Стресстен качыңыз. Албетте мындай талап коюу оңой, бирок аткаруу оор. Ашыкча санаалардан арылып, тынчсызданбоого кадам таштаңыз. Туруктуу стресс гармониялык дисбаланска алып келип, ашыкча салмак кошууга алып келет. Ошондой эле ашыкча оор кара жумуштардан алыс болуңуз. Баары өз нормасында болгону жакшы. Кайсы көнүгүүлөрдү күнүмдүк турмушуңузда колдоносуз? Комментарийде бөлүшүңүз. Дагы пайдалуу маалыматтарды өткөрүп жибербөө үчүн каналыбызга катталып, видеого лайк басып, ыраазычылыгыңызды билдирип коюңуз. Кийинки чыгарылыштарга чейин саламатта болуңуз.